Эжеке 90-жылдары салынган үйдө. Ооба. 90-жылдары салынган. Аябай орта. Азыр эч кандай документи жок. Жок. Ошого эми документти кылып бергиле деп немени алып барса бербей атпайбы. 70 жаштагы Айнура Аманованын үйү авариялык абалда. 90-жылдары салынган тамдын дубалдары урап, кошумча устундар менен кармалып турат. Экинчи топтогу майыптыгы бар эне бул үйдө 5 баласы, 12 небереси менен жашайт. Ал 30 жылдан ашык убакыт өтсө дагы үйгө болгон кызыл китебин ала албай, убара тартып келет. Ар кимселе бияка буйтайт, тияка буйтайт, жакшы сүйлөп эметишпейт, беришпейт. Жок дейт. Анан биз айттык, эмне үчүн муну типел койдот, биягыбыз өтпөсө, бир үй жок да, документи жок келип отурушканда, бизди көрүп турдуңар, кандай эмгектерге десек, уккан адам жок. Турак жай Ош шаарынын Озгур айылынын Исанов көчөсүндө жайгашкан. Ээлеген аянты 36 сотукты түзөт. 5 үй бүлө түтүн булаткан бул жайдан бөлүнүп чыгуу үчүн жүзөгөн түп өстүргөн мөмөлөрүн кыйып, 2010 жылдары сыздарткан жерден 25 сотыгын көтөрүп имарат салууга ылайыктаган. Ал ортодо Ош шаардык мэриясы аны мыйзамсыз тартып алганын айтышууда. Агамды алдоо жол менен Мухтар деген бала, анан кийин Азимов Жасур, азыр дагы эле вице-мэр болду. Экөө муниципалга өткөрүп коюп, агам өтүп кеткенде. Ошону бери 2010 бери биз алар менен эметтирип документ кылып бергиле дедик, кылбай койду. Анан ошону көтөрүлгөндөн кийин. Анан кийин муниципалга өтүп кеткенден кийин ал мен дагы кыйла сотко жеткирбей эле жөн эле сүйлөшүү жол менен эле чогулуштарга жазып, чогулушка кирип эметсек чечип бербей атышат. Насихат Бекташев 10 жылдан бери мэрия менен тирешип келерин айтып, мунун барына Ош шаарынын вице-мэри Жасур Азимовду күнөөлүү деп эсептейт. Тийиштүү документтер эки тарапта тең жок экенин айткан бул үй бүлө президент Садыр Жапаров жана УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевке кайрылды. Талабы мыйзамдын негизинде 90-жылдан бери ээлеп турган жерин 5 тууганга бөлүп беришин суранат. Мен буну Камчыбек Ташиевке, УКМКнын төрагасына кайрыламын. Жетемин дагы, кайрыламын дагы. Президентке дагы барамын. Bunun бар жанынан Ош шаарынын мэриясы вице-мэр Азимов Жасур деген бар. Ошону кылганы. Кылыктı кылып, кылжып мен бууп коюп туруп өзү ырсаңдап жүрөт. Мен көрдүм аны. Жолукту мен эмне десем, мен мыйзам экен, эмне кылайын насихат деп коюп туруп качып жүрөт. Бөлүп бер десем бөлүп бербей атат. Буларда бир да документ жок. Себеби чогулуш маалында мен көргүзгөн мага документи жок, бардыгы мендеги документтин копиялары. Жогорудагы сөз болуп жаткан жер учурда мэриянын балансында турат. 2010 жылы шаардын башкы планы бекитилгенде аталган аймак жашыл зона болуп кирген. Мыйзамга ылайык бул жерге турак жай салууга болбой турганын Ош шаардык менчик башкармалыгынан билдиришти. Ошол маселе действительно келген, а бирок эч кандай колунда бул менин жерим же болсо ошол кайнатасынан калган жерим деп эч кандай колунда эч кандай документ жок болгондугу боюнча булар арыз менен кайрылганда архитектурага, госрегистрге маалымат менен кайрылган учурда ал эч ким атында катталган эмес, жашыл зона аймагы деп кирген. Ошонун негизинде биз ошол 25 сотик жерди биз бүгүнкү күндө баланс калганбыз. Ал эми калган жери боюнча баягы турак жайы болгон үчүн ал биздин атыбызга катталбай калган. Айнура Аманованын үй бүлөсү өзү жашап турган үйдүн жерин мыйзамдаштыруу боюнча арыз менен кайрылган. Комиссиялар карап чыккандан кийин бир тараптуу чечим чыгарылары маалым болду. Асия Сыдыкова, Шахрух Эминжанов, Регион телеканалы, Ош шаары.